Саламатсыздарбы, урматтуу Маалымат медиа каналынын көрүүчүлөрү? Азыркы учурда адамдар жаныбарларга жаман мамиле жасап, аларга күн көрсөтпөй калган мезгил. Кыргыздарда макал бар: ит адамдын досу деген. Илгертеден эле ата-бабаларыбыз итти сыйлап келишкен. Ал жашап жаткан жерди кайтарып, уурулардан жана чоочун адамдардан сактачу. Бир гана биздин элде эле эмес, башка улуттарда да ушундай. Эгерде сиз жаныбарларга жаман мамиле жасап, аларды кемсинтип, жаман көрүп, жийиркенген болсоңуз, анда бул видеону аягына чейин көрүшүңүздү сунуштайбыз. Видеонун аягында сиздин жалпы жаныбарларга болгон көз карашыңыз жана мамилеңиз түп тамыры менен өзгөрөт деген ойдомун. Каналга жазылып, видеого лайк басканды унутпаңыз. Себеби адамга жакшылык кылсаң, ал сөзсүз жакшылык менен кайта атташет. Сизден бизге болгон жакшылыгыңыз бул каналга жазылып, видеого лайк басып коюш. Чоң рахмат. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Демейде биз көзү өткөн адамдардын арбагы болот деп коебуз. Ал эми жаныбарлардын да өлгөндөн кийин арбагы болобу? Башкасын билбейбиз. Иттер өлгөн соң ошол өзү жашаган аймакта арбагы жашай тургандыгын кинологдор далилдешти. Алардын көпчүлүгү тирүү кезинде кожоюнун колунан тамакка караганда таякты көбүрөөк жеген иттер болушат. Көрсө, денеси жерге көмүлгөнү менен астралдык телосу каардуу кожоюндан өч ала берет экен. Ал эми АКШнын Оукстрек аймагындагы окуя таң калаарлык. Көп кабаттуу үйгө бир бойдок жигит квартирант болуп кирген болчу. Көп сүйлөбөгөн Жош бул жигит биоэнерготерапевт экен жана Джерри аттуу итке тажрыйба жүргүзүптүр. Кошуналарынын айтуусуна караганда, алар дайыма бир иттин каңшылаганын угушкан. Бир жолу эртең менен Джерринин подъездде мойнуна муунт кандай байлаган жип менен көрүшкөн. Сыягы ээси аны ушинтип өлтүргүсү келген окшойт. Бирок иттин каерге көмүлгөндүгү эч ким көрбөйт. Ал эми тиги квартирант да башка жакка көчүп кеткен. Бир нече убакыттан кийин ошол каргашалуу биринчи кабаттагы үйдүн терезесинин астында башка кара ит пайда болот. Ал дайыма бирөөнү аңдыгансып отурчу. Бул кара иттин алгачкы курмандыгына ошол чөйрөдө жашаган жаш жигит айланды. Денесинин эч жерине залал келбегени менен анын өңү түсүн катуу корккондугу белгилүү эле. Бирок ал жигит өлгөндөн 2 күн өткөн соң көкүрөгүнөн иттин катуу тиштегени байкалып турду. Ал эми Далластан келген наркоман кызга коргашалуу бир бөлмө жөнүндө канчалык айтылгандыгына карабастан квартирант болуп кирип алып, ал жакта жарык дүйнө менен кош айтышты. Оболу Джерринин арбагы кыздын көзүнө кокусунан көрүнгөн. Ошондо ал жумушунан кеч кайтып, аялдамада өзү жалгыз турган эле. Иттин көзү аябай чоң көрүнүп, жашылданып, жанып көрүнөт. Ушул кара жаш кызды көпкө артынан акмалап жүрөт. Бирок күндүн биринде кокусунан кандайдыр бир пайда болсо, ошондой эле байкалбастан жоголуп кетет. Ал эми бир нече күндөн кийин үйдүн сыртынан дабыш чыгып, корккон кызды сыртты эшиктин көзөнөгүнөн караса, килейген бир ит туруптур. Арадан бир күн өтпөй эле байкуш кыз көз жумат. Ал өлөрдөн мурда кошун аялга артынан бир кара ит акмалап калгандыгын, ошондон улам башы чыдатпай ооруп, депрессияга кабылгандыгын айтат экен. Бул иттин арбагы менен арбашкан көрүнүш эле. Ушул шумдуктуу окуяларга карабастан, бул бөлмөгө дагы жаңы квартирант болуп жубайлар киришет экен. Бир ирет уктар алдында жаш жигит эсине бала кезиндеги күчүктү кармап өлөөрчү сабаганы эске түшөт. Эмнегедир бул окуяны төкпөй чачпай келинчегин айтып баштайт. Түн ортосунда чочуп ойгонуп, сыртта чоң ит жүргөндүгүн айтат. Бирок келинчегинин көзүнө эч нерсе көрүнбөйт. Арадан 3 күн өтпөй бул жаш жигит автокырсыкка кабылат. Баса, жаны чыкканча өзүнүн машинасынын астында кандайдыр бир чоң кара ит түртүп жибергендигин врачтарга айтып калууга үлгүрөт.
көрсө, жогорудагы 3 бейкүнөө адамдын өлүмүнө баягы Джерри деген муунтулуп өлтүрүлгөн иттин арбагы себепкер экен. Демек итти да кыйнабаш керек турбайбы?